Сиздер мамлекеттик ишкананы текшерип, күнөөсүн аныктайсыздар да. Аныктагандан кийин айыбын мойнуна коесуздар. Ошол эле ишкана 2 жыл кайра эле мыйзам бузууларга баратат да. Рысбек Исламович, туура айтасыз. Биз бул мыйзам боюнча сунуштамаларды беребиз. Эгерде кайсы министрликке караштуу болбосо, же фонд көчмүштө караштуу болсо, же министрлер кабинетине караштуу болсо, биз сунуштаманы беребиз. Даже кээде ушул жетекчилердин кармаган ордун ушундай кайталанып атат депчи. Акыркы чечим ошол өзү аткаруу органдарында калат да, бирок биз алар менен байланышып турабыз, кандай иш жүрүп атат. Сиздер мындай алдын ала иш жүргүзөсүздөрбү? Ошол кайра эле кайталанган ишканаларга же бир мамлекеттик ишканаларга элдин, мамлекеттин казынасына кол салбагыла деп иш алып барасыздар мындай түшүндүрүү Рысбек Исламович, бизде ишеним телефону да бөлөк телефондор иштейт. Барган жерге айтылат. Эгерде кандайдыр бир суроолор же түшүнбөгөн суроолор болсо, бизден консультация алса толук болот. Бир ошо ишкананы текшергенде мындай экинчи мүчүлүштү кетпесин деп биз төлкө эле ошол жерден каржыбызды чыгарбай, баргандар мындайча айтканда профилактика иш кылып ошол жерге түшүндүрүү менен да көп жүргүзүшөт. Негизичи алардан да көп ыраазычылык болот. Мындай көзүбүздү ачып кетти, мындай биз беле үйрөтүп кетти депчи. Негизинен жылдан жылга азайган бул биздин ишибиздин жыйынтыгы болуш керек деп биз да ойлойбуз. Өзүңүздөрдүн кызматкерлериңиздер ак таза иштешеби? Мындай кандай кепилдик бере аласызбы ушуга? Эми Рысбек Исламович, андай кыйын го, бирок биз ошондой иштерди алып баратабыз. Былтыр эле бир 5 кызматкер жумуштан кетти, ошондой туура эмес кылган иштер үчүн. Биз негизинен жумушту алгылыктуу алып барып атабыз деп ойлойм. Эми өзүңүздөр таза ак иштесеңиздер жакшы болот эле да. Айлык майнаңыздар канча сиздердин кызматкерлердин? Жетиштүүбү азыркы учурда? Ар кимдики ар кандай, орточо эсеп менен 40-50 миң болот. Анда жакшы эле экен да. Жакшы, Таза жакшы эле. иштеңиздер, ишиңизерге ийгилик. Рахмат.